Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге бут тууралуу, тагыраагы буттун ушул бөлүгүндөгү оорулары тууралуу айтып берген аракет кылмакчымын. Эгерде бутуңуздун бармактарында оорусунулар боло турган болсо, жана сырткы эч кандай белгилер болбосо, анда биз остеоартритке күмөн кылабыз. Бул учурда ортопед врачтан кеңеш алганы барганыбыз максатка ылайыктуу болот. Эгерде оору менен кошо сырткы белгилер кызаруу, ишиктер болсо, айрыкча ушул баш бармакта чоң ишик боло турган болсо, анда ревматологиялык көйгөйгө, айрыкча подаграга күмөн пайда болот. Албетте, жанагы остеоартритте деле ишик болушу мүмкүн, кызаруу болушу мүмкүн, бирок ал азыраак болот жана мына сырткары дагы ошол анализден дагы айырмалай алабыз. Эгерде подагра болгон болсо, кандын анализинде соеб жана С реактивный белок дайыма бийик чыгат. Ушудан дагы биз подаграны остеоартриттен айырмалап кое алабыз. Эгерде буттун ушул бөлүгүндө, ортоңку бөлүгү деп коелу, кайсы жеринде болсо дагы оорусунулар болсо, бул плоскостопия деп коет. Бизче майтамандуулук деп айтабызбы, ошол майтамандуулуктун белгиси болот. Жана бул учурда дагы ортопед врачтан кеңеш алабыз. Жана эгерде мына ушул буттун арткы бөлүгү, тумалак арткы бөлүгү барго, ошол жерде оорусунулар болсо, барыңыздар эле жакшы билгендей, шпорага күмөн пайда болот. Муну илимиттерде плантарный фасциит деп коет. Жана мунун пайда болушунун эки чоң себеби бар. Мына сырткары деле себептер болушу мүмкүн. Негизги себеп биринчиси ошол ашыкча салмактуулук, экинчиси болсо дайыма тик туруп иштеген абалыбыз. Ушул себептерден улам бизде шпора пайда болот. Андыктан ушул себептерди мүмкүн болушунча чегинтип, иштөө менен эс алууну айкалыштырып, анан салмагыбызды көзөмөлдөп турсак, Кудайым буйрса, бизде эч убакта шпора болбойт. Эгер эле кандайдыр бир кошумча фактор пайда болуп калбаса. Анан эгерде ушул эле буттун, эми колду бут деп көрсөтүп атам сиздерге, туура түшүнүңүздөр. Ушул өйдөңкү бөлүгүндө оорусунулар болсо, кызаруу болсо, ишик болсо, жана эч кандай травма болбогон болсо, албетте бул ревматологиялык көйгөй болот. Анда ревматолог врачтан консультация алганы барасыз. Бул маалыматтарды мен сиздерге мындайча айтканда, өзүңүздө күмөн пайда боло турган болсо, кимге барышыңыз керек экендигин бир көрсөтүү максатында эле бир айтып берген аракет кылдым. Негизи ушул эле көйгөйлөрдү ошол терапевт врач деле аныктап, сизге туура келген дарылоо план түзүп бериши мүмкүн, бирок эң жакшысы өзүнүн врачына барганыңыз жакшы болот. Анан жанагы плоскостопия жөнүндө айтып өтөйүн. Тагыраагы кошумча өзүңүз эмне кылсаңыз болот деген маселеге такыла турган болсок, бул учурда сиз жанагы бут кийимдин ичине салына турган батек деп коебузбу, ошонун ортопедический бар да, ошол ортопедический таманды алып, ошол инструменттерди, ортопедиялык инструменттер саткан жерден алып колдонсоңуз жакшы болот. Өз алдыңызча, эгерде мурдатан эле ушул оору сизде бар экендигин аныктап алган болсоңуз, балким өз алдыңызча, балким врачтын жардамы менен. Жана эгерде сиздин майтамандуулугуңуз бир бутуңузда болсо дагы, эки бутуңузга тең алышыңыз керек болот. Ошондо бул көйгөйдөн мындайча айтканда жеңилирээк кутулуп кетишиңизге сизде мүмкүнчүлүк пайда болот. Маалыматты албетте башкаларга жөнөтүүнү унутпаңыз. Жана комментарийге кошумча суроолор пайда болсо, ушул маселе боюнча, деги эле ден соолук боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, жазып койсоңуздар болот. Балким сиздин сурооңуздун негизинде кезектеги видео материалы даярдап калышым ыктымал.